Президент Садыр Жапаров Бишкекте өтүп жаткан бирдиктүү эл күчтүү өлкө жалпы улуттук форумуна кайрылуу жолдоду. Кайрылууну иш-чаранын катышуучуларына мамлекеттик катчы Сүйүнбек Каспамбетов окуп берди. Анда Жапаров өлкө элинин ынтымагына басым жасап, ар бир жаран улутунан, дининен, төрөлгөн же жашаган аймагынан жана социалдык абалынан көз карансыз бирдей укуктарга жана милдеттерге ээ экенин белгилеген. Мамлекет башчы ошондой эле өлкөнү элдин жашоосун тездик менен көтөрүү багытында иштер жүрүп жатканын белгилеп, буга коррупция менен күрөш, кирешелердин эселеп көбөйүшү менен олуттуу экономикалык өсүштөрдү мисал келтирген. Орус тили расмий тил макамында кала берерин айткан. Бирдиктүү эл күчтүү өлкө улуттук форуму быйыл декабрда өтө турган 2-чи элдик курултайды утурлай уюштурулган. Мыйзамдагы уру камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү тарабынан каракталган ишкерлердин товарлары жана акчалары кайтарылды. Бул тууралуу КМКнын маалымат кызматы кабарлады. Буга чейин атайын кызматка жеке ишкер кайрылып, кылмышкерлер тарабынан $385,000 тегерегинде материалдык зыян тартканын айткан. Жүргүзүлгөн текшерүүнүн жыйынтыгында арыз ээсинин жүйөлөрү тастыкталып, өзгөчө ири өлчөмдөгү алдамчылык фактысы боюнча кылмыш иш козголгон. Козголгон иштин алкагында көп жылдар бою ишкерлерден жана Кыргызстандын жарандарынан Кытайдан экспорттолгон жүктөрдү жана эл керек деген товарларды мыйзамсыз тартып алуу менен алектенип келген. КМШ өлкөлөрүнүн аймагында туруктуу кылмыштуу схеманы уюштуруп жүргөн камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрү кармалган. Булардын ичинде жаза аткаруу кызматынын түзөтүү мекемелеринде жаткан кылмышкерлер да болгон. Улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитети Бишкектеги Айчүрөк соода борборунун ээси Анвар Габазовго эл аралык издөө жарыялаганын билдирди. Мекеменин басма сөз кызматы тараткан маалыматка ылайык, ал кылмыш жаза кодексинен уюшкан топторду жана кылмыштуу коомчулуктарды каржылоо беренеси менен шексин алып, сырттан айып тагылды. Атайын кызмат Анвар Габазов маркум камчы Гүлбаевдин уюшкан кылмыштуу тобунун мүчөлөрүн каржылоо, ошондой эле кылмыштуу кирешелерди легалдаштыруу менен алектенгенин кабарлады. 2023 жылдын 13 ноябрына карата республика боюнча мамлекеттик материалдык резервтер фонду тарабынан 22.500 тонна аштык буудай сатып алынды. Бул тууралуу Айыл чарба министрлигинен билдирди. Маалыматка ылайык, сатылып алынган дан эгиндердин сапаты 3-класстан төмөн эмес. Учурда буудай сатып алуу иштери уланууда. Бишкек-Ош жолундагы Арал постунда 12 ноябрда саат 20:00 тарта оор жүк ташуучу автоунааларга чектөө киргизилди. Транспорт жана коммуникациялар министрлигинин басма сөз кызматы кабарлагандай, Бишкек-Ош автоунаа жолунда аба ырайы кескин өзгөрүп, ала бел ашуусунда кар жаап, бороон күчөгөн. Министрликке караштуу номер 23 ишкана ашууну каардан тазалоо жана кум шагыл чачуу иштерин жүргүзүп жатканы кабарланды. Министрлик ашуулар кар экенин белгилеп, алыс жолго чыга турган айдоочулардан дөңгөлөктөрдү кышкыга алмаштырууну эскертүүдө. Бишкек-Нарын Торгарт жолунун Боом капчык айындагы бөлүгүндө кооптуу таштарды кулатып, тазалоо иштери жүрүп жатканына байланыштуу 13-17 ноябрь күндөрү убактылуу чектөө киргизилет. Бул тууралуу Кыргыз темир жолу мамлекеттик ишканасы кабарлады. Маалыматка ылайык, бул күндөрү жол саат 9:00 15:00 аралыгында бир тарапка ачык болот. Кыймылды жол коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын кызматкерлери көзөмөлдөйт. Кыргыз темир жолу Боом аркылуу каттаган айдоочуларга кайрылып, мындай чектөөлөрдөн улам сапарды алдын ала пландап алууну сунуштады. Кыргызстанда бир жылдын ичинде айлык акы орточо эсеп менен инфляцияны эске алганда 10,7% жогорулады. Бул тууралуу экономика жана коммерция министрлиги билдирди. Бир жумушчунун орточо номиналдык маянасы 2023 жылдын январь-сентябрь айлар аралыгында 32.123 сомду түзгөн. Өткөн жылдын ушул мезгилине салыштырмалуу айлык 23,7% жогорулады. Ал эми керектөөчү баанын индексин эске алганда реалдуу көлөм 10,7% жогорулаган.